2018-жылдын 21 май күнү Борборубуздагы китепканалардын биринде жаш акындар Дооранбек уулу Акжол жана Зарылбек уулу Адилеттин Күтүүнүн аягы, Кереге өмүр аттуу эгиз китептердин бет ачары болуп өттү. Эки акындын калемине таандык ырлар бир китепке биригип, жалпы окурмандарга тартууланды. Калиса Жакыпова деген эжекебиз айтып калды, дүйнө практикасында ушундай бар депчи. Чыгарып көрбөйсүңөрбү? Анан Бек болсун деген досум күчтүү экен, ишке кошулбай койду. Анан биз ушинтип китеп чыгарып калдык. Бул жерде биз жаңылык кылалы деген деле максат эмес. Негизгиси биз өзүбүз аз ыр жазабыз, анчалык көп эмес. Ошон үчүн чакан ыр жыйнакты Адилет Зарылбек уулунун 27 ыры, менин 22 ырым кирди бул китепке. Жаш акындардын айтымында бул убакка чейин эки акындын ырлары биригип бир жыйнакта чыгышы, деги эле китепти чыгаруунун мындай ыкмасы башка өлкөлөрдө колдонулуп келсе, бүгүнкү күндө биздин чыгармачыл чөйрөдө ишке ашып отурган учуру. Акын эжебиздин сунушу бул. Бул батыш өлкөлөрүндө, биздин коңшу өлкөлөрдө, Казакстанда практикада болгон экен. Анан ошол вариант бизге абдан жагып, анан ушундай твин бук түрүндө эгиз китеп деп атап китеп чыгардык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бир жагы Кереге өмүр деген менин калемиме таандык китеп болсо, бул жагы Күтүүнүн аягы, Дооранбек уулу Акжол деген акын жигитибиздин калемине таандык ырлар топтолуп чыкты. Келген конокторго авторлордун калемине таандык ырлар жандуу музыканын коштоосунда тартууланып, өзгөчө атмосферада жыйынтыкталды. Тагдырымдан угуп жатам эми мен, так айтпаган ошондогу жолуңду. Так айтпаган ошондогу жолуңду.